Саламатсыздарбы мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютер техникасы жана маалымат технологиялары аттуу түрмөктөгү видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Microsoft Office таңгагына тиешелүү Word тиркемеси жөнүндө, Word тиркемесиндеги тексттин барагы жана аны жөндөө жөнүндө сөз кылабыз. Эгерде биз баштоо баскычын басып анан командалар тизмегинен Microsoft Word'ду чакырып алсак, барак жана барактын түзүлүшү боюнча экранга чыгат. Же болбосо Microsoft Word текст редактору баракка басылган маалыматтар экранда кандай көрүнсө, принтерде ошондой чыгат деген принципте иштейт. Баракты жөндөш үчүн бир эң эле оңой жери сызгычты алып коюу. Же болбосо эгерде сиздер көрүнүш деген менюну алсаңар, ошол жерде сызгыч деген белгисин белгилеп койсоңуз, экранда көрүп турасыздар. Ар бир барактын үстүндө жана сол жагында сызгыч пайда болот жана сызгычта бир нече элементтер менен чыгат. Эгерде биз ушул жерден тор сызгычтар дегенди дагы белгилеп койсок, анда барактын текст кире турган мейкиндиги көрсөтүлөт. Визуалдуу түрдө байкасаңар болот. Үстүңкү чегинүү, сол талаасы, астыңкы талаасы жана оңдон чегинүү көрүнүп турат. Бул жерден биз биринчи талааларды оңдош үчүн сызгычка келип, сызгычта карасаңыздар ак жана боз болуп турган эки тилке турат. Ушу тилкенин ортосунда сызыкка курсорду алып келсек, курсор өзгөрөт. Ошо өзгөргөн маалда сол чыкылдакты басып туруп, анан өйдө же ылдыйласак, анда кошо үстүңкү талаа өзгөрөт, размерлери. Жана ошондой эле астыңкы, төмөнкү талааны дагы ошол эле принципте өзгөртсөк болот. Чыкылдакты алып келип, басып туруп, өйдө же ылдый керектүү размерлерин алып алсак болот. Жана ошондой эле үстүдөгү сызгычта ак жана боз талаалардын ортосундагы белгиге келсек, сызык өзгөрдү. Оң чегин өзгөртүп алсак болот, жана ошондой эле сол талаасын өзгөртүп алсак болот. Мисалы, көрдүңүздөр, өзгөрдү. Бирок бир жери бар, божомол менен эле. Эгерде бизге так сандар керек болсо, анда биз барак түзүлүшү менюсуна келсек, ошол жерде барактын орнотуулары деген топ бар. Топтун оң жак асты жагында 4 бурчтук баскыч бар. Ушул баскычты бассак, барактын орнотуулары чыгат. Же болбосо ушул жерден биз четтерин аныктап алсак болот, сан иретинде. Мисалы үчүн жогору жагынан 1,9 сантиметрде турат, биз 2 деп алсак, төмөн жагынан 1,9, мында 2 деп алсак, оң жагынан 1,9 деп, 1,5 деп алсак, жана сол жагынан 3,81 сантиметр деп, бизге 3 сантиметр кылганыбыз оң болот. Мына ушинтип ушул жерден так белгилеп алсак болот. Окей бассак, мынакей кагаздын талааларын белгилеп алдык. Ушундай эле муну көрүнүшүн өзгөртсөк болот. Эгерде силер Ctrl клавишасын басып туруп, тышкандын дөңгөлөгүн алдыга же артка айландырсаңар, мына көрүнүшү өзгөрүп атат. Алдыга айланганда чоңоет, артка айланганда кичинейет. Же болбосо ушул эле ыкманы көрүнүшү деген менюга келсеңиздер, ушул жерде мына масштабтоо деп бир бетти бассак, бир беттин түзүлүшү чыгат. Беттин кеңейдигин бассак, анда беттин кеңейгиси экранга жармашат. Масштабтоодо биз керектүү масштабты алсак болот. Мисалы үчүн 200, 175 же болбосо тексттин эни боюнча алсак болот. Тексттин эни көрүп атасыздар. Же болбосо беттин эни боюнча алсак болот. Эми эгерде
барактын размери дагы бул жерден жөндөп кетсек болот. Мисалы үчүн барак түзүлүшүнө киргиле бет орнотуулар боюнча оң жактагы астыдагы баскычты басып алып туруп, бул жерден кагаз деген тилкегин алсак, ушул жерде барактын көлөмү боюнча маалымат чыгат. Өзү аныкталган мааниси боюнча A4 форматы эсептелет. Биз бул жерден стандарт боюнча керектүү форматтарды алып алсак болот. Мисалы үчүн A5 форматы жана башка форматтар, A6 форматы же болбосо принтердин мүмкүнчүлүгүнө жараша A3 формат, B4 форматтарын алсак болот. Бул эми азырынча стандарттыкты алып турайлы. Эни 21 см, бийиктиги 29,7 см стандарт барагы. Окей. Эми экинчи өтө турган бул абзац. Абзац жөнүндө түшүнүк. Абзацты жөндөй боюнча айтып кетсек, биз мисал үчүн бир көнүгүү деген файл даярдап койду элек. Ушуну карасак, ачуу сабактар көнүгүү деген файл дарап койду элек. Ушуну карасаңыздар, эми бул жерден биз карап турасыздар. Текст болсо, текст аныкталган гана аймакка терилет. Же болбосо азырынча эми муну тор сызыкты алып турсак, көрүнүш тор сызыкты маке алып жаткан тексттин формат абзацын аныктообуз үчүн үстүдөгү сызгычтагы 3 белги аныктайт. Көрүп турасыздар, 3 бурчтук болгон 3 бурчтук өйдө жакты, асты жагынан өйдө жакты караган, жана үстү жагынан ылдый жакты караган, жана оң жагында астыдан өйдө караган. Бул жерде 3 бурчтук, ушул бурчтардын эң сол жактагы бурчу бул тексттин сол жагын аныктайт. Ал эми үстүңкү бурчтук болсо биринчи саптын ордун аныктайт. Ал эми оң жактагы бурчтук бул оңдон чегилишин аныктайт. Мисалы, биз мына экинчи абзацты жөндөп көрөлү. Абзацка курсорду алып келип туруп, андан кийин сызгычтагы сол урчукка курсорду алып келип туруп, оң сол чыкылдакты бассак, сол жактагы талаа белгиленип турат. Жана ошол басылган боюнча биз керектүү аймакка алып келип туруп кое берсек, анда көрдүңөр, жөндөп жаткан абзацтын сол жак талаасы биз көрсөткөн размерге келип түштү. Ошондой эле оң жактагы чегинүү дагы ушундай принципте кылат. Курсорду оңдон чегинүү баскычына алып келип туруп, басып туруп, аны өзгөртсөк жана кое берсек, анда абзацтын сол оң жак чегинүүсү дагы биз көрсөткөн аралыкка келип токтоду. Ошондой эле биринчи сапты да орнотуп алсак болот. Же болбосо бул бир жагынан кемтик катары, мисалы бул жерде кемтик катары болуп турат. Эгерде биз кемтиги жок кылсак, анда сол жак белгисин алып келип кое берсек, анда биринчи сап сол жак талаага келип тең болду. А эгерде биз ушул эле принципте кырына чыгарсак, анда биринчи баскычыбыз кырга чыкты дагы, ал эми негизги текст сол жак урчук боюнча теңизделип калды. Дагы бир жолу көрөлү. Биринчи саптын ордун калтыруусун курсорду алып келип, сол жак чыкылдакты басып туруп, керектүү аймакка алып келип туруп кое бергенде, биринчи саптын орунду чыгат. Жана ошондой эле бир эмес, бир нече абзацты жөндөтүүгө туура келсе, анда бардык абзацтарды белгилеп алып, же болбосо абзацтын башына келип, сол жак чыкылдакты басып туруп, тышкан менен керектүү абзацтарды белгилеп алабыз да.
баскычтар аркылуу жөндөсөк болот. Мисалы үчүн бизден бул жерде солдон урчугун 1 сантиметр жана оң чегинүүсүн белгилеп алсак болот. Же болбосо абзацтык чегинүү жок кылып койсок болот. Баары бирдей кылып. Эми бирок документ оборот боюнча стандарттар боюнча эгер биз карасак, ал жерде ушу оң жак, сол жак чегинүүлөрдүн размерлери стандартташтырылган, же болбосо сан иретинде берилген. Ал үчүн биз барак түзүлүшүн алып, ал жерден бет орнотууларды алсак, четтери стандарт боюнча үстү жагынан 2 сантиметр, асты жагынан төмөн жагынан 2 сантиметр, оң жагынан 2 же 1,5 сантиметрге чейин уруксаат, жана сол жагынан 3 сантиметрге чейин стандартташтырылган. Абзац жана абзацтын форматтоо боюнча карап кетсек, үй менюсунун абзац деген топторунан алсак болот. Ошондой эле оң жактагы кнопканы бассак, абзац жөнүндөгү абзацтын жөндөө менюсу келип чыгат. Бул жерде биринчиден абзацтын түздөлгөндүгү жагында, же болбосо абзац кандай тегизделген. Биринчи бул сол жагынан тегизделген дегенде болот. Карасаңар, биздин абзацыбыз сол жактагы талаага тегизделди, ал эми оң жактагы тегизделген жок. Экинчи бул борборлоштурган. Бул жерде болсак, анда көрдүңөр, абзац ортоңку сызыкка симметрия болуп жөндөөлөт. Же болбосо оң жагына, анда абзацыбыз оң жактагы тилкеге тегизделет. Жана ошондой эле тегизделген, түздөлгөн дегенди алсак, анда биз оң жагынан дагы, сол жагынан да тегизделген болобуз. Экинчи айта турган нерсе бул аралыкты айтат. Аралык бул абзацтын башталганга чейинки канча аралык өтсөт, жана абзац бүткөндөн кийинки аралыкты айтат. Мисалы үчүн, абзацтын аралыгы чейинки аралыкты өзгөртсөк, мисалы үчүн 12, 16, 14, 16, 12. Анда мына ушул аралыкты өзгөргөнүн көрдүңүздөр. Жана ошондой эле кийинки 12 коелу мындагы. Же болбосо бул абзацтан кийинки калтыруулар деп эсептелет. Бир абзацтан экинчи абзацка чейинки абзац аралык санды айтсак болот. Жана экинчи момент бул сызыктар аралык. Же болбосо сызыктар, ар бир саптын, абзац ичиндеги саптардын арасынын аралыкты сызыктар аралыгы деп аталат. Бул жерде жалгыз болгондо бул бир сап деген мааниде. Эгерде биз 1,5 сап десек, анда аралыктары 1,5 эсе өзгөрөт. Жана ошондой эле бул жерде кош дейт. Кош дегенде бул 2 эсе болгон болот. Ар бир сап менен эки саптын ортосунан эки саптын аралыгы деген мааниде. Ошондой эле эң аз дегенде, эң аз дегендин аралыгы бул жерде өзгөртсөк болот, мисалы. Же көбөйтүп азайтсак болот мынакей. Ошондой эле так дегенде, бул жерде биз так дегенде бир саптын башы менен экинчи саптын башы аралыкты так көрсөтсөк болот. Жана ошондой эле көптүк деп болот. Көптүк дегенде бул жерде эсе кылып көрсөтөбүз. Мисалы үчүн 3 эсе болсо, бул болсо ар бир саптын аралыгы 3 саптан турат деген мааниде айтылат. Ушул же болбосо 2 саптан
1,5-2 саптан мисалы. Жана ошондой эле эгерде биз бир алсак, анда 1 саптык мааниде болуп чыгат. Бүгүнкү өткөн темабыз Word тиркемесиндеги барактын түзүлүшү жана аны жөндөө деген тема болду. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.